Срочно кабар окумуштуулардын айтымында Кытайда жана коңшу мамлекеттерде өтө каттуу жер титиреши мүмкүн экендигин айтышууда. Кээ бирки май куюучу жайлар монетканы акча ордунда көрбөй калышканбы, 10 тыйындарды албай жатканын көрүүгө болот. Кече түнү Бишкекте эки унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Москва ушул авария Бишкекте болуптур. Мен 200 келип эки машина бири-бири менен кагышыптыр. 100 келип кагышыптыр да, адамдар өлүптүр, бирөөсүн чыгара албай атыптыр да. Газалы Каял, Умму Разан. Жолдошум менин көз алдымда шейит болду. Жетим калган баламдын бир буту үзүлүп кетти. Анын бутун жоолугу менен байлап 4 чакырымга чейин көтөрүп бардым. Ал баламда көп узабай эле шейит болду. Менин колумдан келгени ушул эле. Жада калса, ушул жоолугумдун пайдасы тийди. Менин башымдагы бир жоолугумчалык мусулмандар жараган жок. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен ат башы өзгөрүш жолу чөгүп кетип, жүк ташуучу унаалар тыгылып, жеңил унаалар араң өтүүдө. Ат башы районуна караштуу ат башы өзгөрүш жолу чөгүп жатат. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Алардын айтымында бул жол мындай абалга келип калганына 3 жыл болгон. Ат башы райондук номер 20 жол тейлөө ишканасы бул жол боюнча жерине барып акт түзүлгөнүн, айланма жол берилерин билдиришти. Грейдер менен түздө завод иштесе, асфальт төшөгө даярдоо иштери жүргүзүлөт. Бул жердин алдыңкы саз болгондуктан түздөө иштери жүргөн соң кайра эле жоорулуп калып жатат деп айтылат маалыматта. Айдоочулар жеңил унаалар араң өтүп, жүк ташуучу унаа тыгылып калганын айтышты. Мына өзгөрүш Бишкек жолу машиналар сайылып чыга албай атабыз. Айласыз чын. Артелинде? Бер кирер казабыз байки бояка. Моңду мен кетсейиз монда. Тяганда да бир машина жатат. Ат башы өзгөрүш жолу. Ох, канеңден өлдү ата. Четке алып өтпөсөңөр тиет азыр алды. Четке алып өтүп койду. Чет керек. Блядь, жүрөк болсо меңнен жагым иштеп болсо өтөчү. Гей. Мына. Бля, ака кетинде бар турбай туросуң. Прос бар экен. Сөз. Мына бул машинаны көрөлү. Мына ушундайда дагы дебүү карабайт экен деле, иштебейт экен дебүүчү. Могу жерде эле мындайынан абс кылып койгондо машинанын баары өтө берет дейт. Жок деген. Ат башын дебүүсү иштебей калды такыр эле. Канча 3 жылдан бери жатат мына жер. 2 жыл болду. 3 жыл болду. 3 жыл болду. 3 жылдан бери ушундай. Прямо ойлосуңбу? Ей. Жок, прямо ойдо эмес, мындай видеого тартып алайын деп. Ассаламу алейкум. Могу жолдогу иштегендер кандай болот мына? Карагылачы. Ат башы өзгөрүш жолу монтип былтыр жасамыш болду эле, чоюлуп ар кай жеринен машиналар сайылып жолдун баары жабылып атат. Bunu kim karap koyasınlar, kimler karayısınlar, siz yatasınlar usul değil kararçı kıynalı odat.
Милдеттин алдыда бул машина эртең менен сайылган бойдон калды. Мына эми элдин баары кыйналып турат. Шуну бир көчөмөл кылып берсеңер жакшы болот беле. Май коюучу жайдагы чыр, билгениңди кылып ал. Кассир монета албай койгон. Бишкек шаарындагы Бишкек Петролиум май коюучу бекетинде эркек киши монета менен күйүүчү май алуу үчүн келген, бирок кассадагы кызматкер айым акчаны кабыл албай, билгениңди кылып ал деп жооп берген. Анын үстүнө арак жыттанып турат деп күнөөлөп, тейлөөдөн баш тарткан. Окуяны көргөндөр бул кардардын укугун тебелөө жана акчаны кабыл албоо мыйзам бузуу экенин айтып, соц тармактарда кызуу талкуу жаратып жатышат. Бишкек Петролиум жетекчилиги азырынча расмий комментарий бере элек. Булак бия кежи. Сен неге албайсыз? Ала албайм. Бишкек Петролиум Карап кой ким эле. монета албай атат. Албайм бар, билген жанына карап. Неге албайсыз жеке? Иә. Айтыңыз. Монета албай чыкты. Монета эсептеген жок дейт. Монета албайбыз дейт. Айтып атса бияктан Эмне деп түшүндүрүп айтып атасыз? 2 кило. Ичип келип алып дейсизби? Арак бутылкы чоң жигит. Мен эменби? Мен лицомбу же? Эжеке. Аласызбы, албайсызбы монета? Албайм. Албайсыз, а? Акчаңды алдым, давай албайм. Точно? Хорошо. Точно албайсызбы? Албайм бар. Эмнеге албайсыз? Ошону айтыңызчы, себебин айтыңызчы. Мен монета саналган. Иә. Болду тарттыңбы? Тартып атам. Да, тартам. Монета албай атат, акчамды албай атат. Бишкек Петролиум. Магистраль Муромское пересечение. Бишкекти айыл деп сүрөттөгөн сүрөтчү талкууга түштү. Социалдык тармактарда Бишкекти айыл деп тарыкча жүктөгөн сүрөтчү жана интернет колдонуучусу Тина Баруух талкууга калды. Интернет колдонуучуларын чет жерден келген конуктун Бишкекти айыл дегени кыжырданткан. Окмуштуулар Кытайда жана коңшу аймактарда катуу жер титирөө коркунучун жарыялашты. Коңшу кытайлык сейсмологдор Кытайда жана анын айланасындагы аймактарда күчтүү жер титирөөлөрдүн болушу ыктымалдыгын эскертишүүдө. Бул тууралуу South China Morning Post басылмасы жазды. Пекиндин жер титирөө агенттигинин окмуштуулары жакынкы жылдарда Кытайда жана анын айланасындагы аймактарда күчү 8 балга жеткен күчтүү силкинүүлөрдүн болушу ыктымалдыгын болжолдошууда. Окмуштуулар силкинүүнү аныктоо үчүн 1879 жылдан бүгүнкү күнгө чейинки сейсмикалык активдүүлүктүн маалыматтарын талдап чыгышкан. Учурда аймак жаңы сейсмикалык активдүү мезгилдин пайда болуу фазасына кирип жаткан болушу мүмкүн дешкен окмуштуулар. Окмуштуулар Кытайда жер титирөө болсо силкинүү коңшу аймактарда да сезилерин эскертишкен. Марттын аягында Мьянмада күчү 7,7 балга жеткен бир катар катуу жер титирөө болгон. Жер титирөө Таиланд, Кытай, Вьетнамда да сезилген. Жер титирөөдөн Мьянмада 3400 адам каза болуп, дагы көптөгөн адамдар жаракат алган. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кредиттин номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.